Саламатсыңарбы балдар? Биология предмети боюнча сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, экранга жакыныраак келип, ыңгайлуу отуруп, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жаныбарлар жөнүндө жалпы маалыматтар. Балдар, бүгүнкү сабакта жакшылап көңүл буруп отургула. Сабактын керектүү, маанилүү жерлерин жазып отурсаңар да болот. Анда эмесе баштадык. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө төмөнкү суроолор үстүнөн жооп алып кетмекчибиз. Зоология илими эмнени изилдейт? Жаныбарлар дүйнөсүнүн көп түрдүүлүгү эмнелерден көрүнөт? Жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн негизги өзгөчөлүктөрү кайсылар? Алардын окшоштугу эмнеде? Жаратылыш шартында жашаган жаныбарлардын түрлөрүнүн ортолорунда кандай өз ара мамилелери пайда болгон? Жаныбарлардын тиричилик чөйрөлөрү кандай топторго бөлүнөт? Жаныбарлардын байырлоочу жерлери деген эмне? Жаныбарлардын тышкы көрүнүшү боюнча алардын байырлоочу жерлерин аныктоого болобу? Ушул балдар, ушулар суроолордун үстүнөн жооп алып кетебиз. Алгач зоология деген терминге аныктама берелик. Зоология жаныбарлар жөнүндөгү илим, грек тилинен зоон жаныбар дегенди билдирет. Жаныбарлар дүйнөсүнүн көп түрдүүлүгүн, түзүлүшүн, жашоо тиричилигин, байыр алуу чөйрөлөрү менен болгон байланыштарын үйрөтүүчү бул биологиялык илим. Зоология бул өзүнүн тарыхы, өзүнүн изилдөө ыкмалары, атайын бөлүмдөрү бар, ал тургай атайын илимдерди камтыган бир чоң илим болуп эсептелет. Мисалга алсак, этология жаныбарлардын жүрүм туруму жөнүндө илим, энтомология курт кумурскалар жөнүндө илим, орнитология куштар жөнүндө илим, герпетология союлуп жүрүүчүлөр жөнүндө илим, батрахология бул жерде сууда жашоочуларды изилдөөчү илим, ихтиология балыктар жөнүндөгү илим, арахнология жүргөнмүштөр жөнүндөгү илим. Балдар, көрдүңөрбү? Биология бул абдан чоң илим. Зоология дагы көп илимдерди камтыган чоң илим болуп эсептелет. Зоологиянын негиздөөчүсү байыркы грек философу Аристотель болгон. Ал биринчи жолу жаныбарларды топторго бөлүү жөнүндө ойлонгон. Ал жаныбарлардын сырткы көрүнүшүнө, дене түзүлүшүнө жана жүрүм турумунун айрым өзгөчөлүктөрүнө жараша биринчи классификациясын түзүп, жаныбарларды каны бар жана кансыз деп бөлгөн. Жер жүзүндө балдар 1,5 миллионго жакын жаныбарлардын түрлөрү бар. Алар дүйнө жүзү боюнча тараган. Жаныбарлар сырткы жана ички түзүлүшү жана жашоо тиричилиги боюнча ар түрдүү болот. Балдар, көңүлүңөрдү бул видео бурмакчымын. Жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн көрө алабыз.
Балдар көрдүңөр, жаныбарлар абдан көп түрдүү экен. Жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн багыттоо үчүн атайын систематика илими бар балдар. Систематика бул белгилүү эрежелерге ылайык курулган биологиялык таксондорду тандоонун негизинде жаныбарлар дүйнөсүнүн бирдиктүү системасын түзүүгө арналган биологиянын бир тармагы. Таксон бул классификация бирдиги. Швед доктору жана табиат изилдөөчүсү Карл Линней систематиканын негиздөөчүсү болуп эсептелет. Систематика бул бинардык номенклатурага негизделген бардык организмдердин кош аталышы, тукумду жана түрдү көрсөтөт. Негизги систематикалык топтор болуп дүйнө, дүйнөчө, тип, класс, түркүм, уруу, тукум, түр болуп эсептелет. Эми болсо балдар, биз жаныбар дүйнөсүн эки чоң дүйнөчөгө бөлө алабыз. Булар бир клеткалуулар дүйнөчөсү жана көп клеткалуулар дүйнөчөсү. Бир клеткалуулар дүйнөчөсүнө биз саркодалуулар жана шапалактуулар тибин киргизебиз. Споралуулар тиби жана инфузориялар типтери кирет. Ал эми болсо көп клеткалуулар дүйнөчөсүнө ичеги көмдөйлүүлөр тиби, жалпак курттар тиби, жумуру курттар, муунак курттар, моллюскалар тиби, муунак буттулар тиби жана кордарлар тиби киришет. Эми болсо балдар, биз жаныбар менен өсүмдүктөрдүн окшоштуктарын карап көрөлүк. Жаныбарлар менен балдар өсүмдүктөр органикалык дүйнөнүн негизинен түзгөн. Келип чыгышы жагынан бири-бирине жакын жандуу организмдер. Буга алардын түзүлүшүндөгү жана тиричилик аракетиндеги бир катар жалпы окшоштуктар көп болуп турат. Жаныбарлар да, өсүмдүктөр да клеткалык түзүлүштө болот. Түзүлүшү жана функциясы жакын клеткалар тканга биригишет, ткандар болсо органдарды түзүшөт. Жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн денелери татаал органикалык заттардан турат. Булар белоктор, майлар, углеводдор балдар. Жаныбарлар, өсүмдүктөр азыктанууга, дем алууга, өсүп өөрчүүгө, көбөйүүгө жөндөмдүү организмдер. Ошону менен эле катар балдар, жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн айырмачылыктарын көрөбүз. Жаныбарлардын клеткаларын өсүмдүктөрдүн
айырмасы бар. Мисалга алсак балдар, жаныбарлардын клетканын чели жука, ийилгич келет. Ал өсүмдүктөрдүкүндөй целлюлоз чегилден түзүлбөйт. Демек, балдар, клетканын түзүлүшүндө гана биз айырмачылык көрө алабыз. Мисалга алсак, өсүмдүктөрдө целлюлозадан турган клетканын кабыгы бар, вакуольдор бар, пластидалар бар. Бирок клетка борбору жок. Сактоочу зат болуп, крахмал эсептелет. Ал эми осы жаныбарларда клеткасы сыртынан мембрана менен капталган. Вакуольдор, пластидалар жок, бирок клетка борбору бар. Сактоочу зат болуп жаныбарларда гликоген эсептелет. Жаныбарлар даяр органикалык заттар менен азыктанат. Билебиз, ошол себептен жаныбарлардын көпчүлүгү гетеротрофтор деп коебуз. Башкача айтканда, даяр органикалык заттарды пайдаланып, өзүлөрүнүн денелерин түзүүчүлөр. Жаныбарлар фотосинтезге жөндөмсүз келишет. Фотосинтез өсүмдүктөргө эле тиешелүү. Кийинки балдар айырмачылык бул активдүү кыймыл аракет. Жаныбарлар өз тиричилигин активдүү кыймыл менен көрөт. Алар бир орундан экинчи орунга сүзүп, жылып, жөрмөлөп, сойлоп, учуп, ошо кыймыл аракети менен бара алышат. Атайын кыймыл органдарына ээ. Алардын денесинин формалары жашаган жерине кыймылдуулугун күчөтүп жарашып турат. Жаныбарлар белгилүү бир өлчөмгө чейин кандайдыр бир убакыттын ичинде гана өсө алат. Өсүү процесси аларда чектелген. Эми биз билебиз, балдар, өсүмдүктөрдө өсүү процесси чектелген эмес. Көпчүлүк жаныбарларда орган системалары өрчөгөн. Мисалга алсак, нерв системасы, тамак сиңирүү, бөлүп чыгаруу, көбөйүү системалар, кан айлануу, дем алуу, таянкыч жана кыймылдаткыч системалар. Эми балдар, биз жаныбарлардын жашоо тиричилик чөйрөлөрүн карап көрөлүк. Жаныбарлардын курчап турган чөйрө менен тыгыз байланышы жалпыга маалым. Ооба, организмдердин кандай гана тобу болбосун, жаныбарларбы, өсүмдүктөрбү, коозу карындарбы, мүмкүн бактерияларбы, чөйрөнүн белгилүү шарттары болгондо гана жашап, көбөйө алышат. Мындай жашоо үчүн ыңгайлуу келген жер бетинде чөйрөлөр тиричилик чөйрөлөрү деп аталат. Эми болсо жаныбарлардын жашоо тиричилик чөйрөсүн карап чыксак, булар суу, жер аба, топурак кирет, балдар. Эми органикалык жашоо чөйрөсүн жөнүндө да унутпашыбыз керек. Мисалга алсак, мителер. Тиричилик чөйрөлөрүндө өздөрүнө мүнөздүү жаныбарлар жана башкалар жайланышат. Алсак, тиричиликтин суу чөйрөсүндө балыктар, киттер, рактал, моллюскаларды көрө алабыз. Жер аба чөйрөсүндө арылар, көпөлөктөр, комуздар, жырткыч куштар, чымчык сымалдар, балдар, тынчкандар, кумчулар, ээликтерди көрө алабыз. Топурак чөйрөсүндө сөлжандар, аюу чегирткелер, кроттор, сокур чычкандар жана башкалар жашашат. Көп жаныбарлардын жашоо же тиричилик чөйрөсү башка жаныбарлардай эле адам да саналат. Жаныбарлардын жана адамдын ар кандай мүчөлөрүндө мите жандыктар. Мисалга алсак, ич өткөк амебасы, коксидиялар, боор соргучтар, тасма курттар, аскаридалар, кемелер жайланышат. Эми балдар, жаныбарлардын байырылуучу жерлерин байкап көрөлүк. Жер бетиндеги тиричилик чөйрөсүнүн бардыгында жаныбарларды учуратууга болот. Алар тиричилик чөйрөсүнүн кайсынысында жашабасын өзүлөрүнө ыңгайлуу учактордо ээлешет. Мисалга алсак, дарыя рактары, суусу таза, түбү ылайлуу, жээктери чополуу, жарлуу дарыяларда жана көлдөрдө кезигишет. Акулалар деңиз тереңинде, камбалалар деңиздин түбүндө кезигишет. Ошентип, тиричилик чөйрөсү бирдей эмес, ар түрлүү. Жаныбарлар жашаган учактордон, башкача айтканда, байырылуучу жерлерден турат. Тиричилик чөйрөсүнүн бул жетегил жаныбарлар ээлеген айкын участогу ошол жаныбарлардын байырылуучу жерлери деп аталат, балдар. Байырылуучу жерлерин карап көрөлүк эми.
Көрүңөр балдар, ар бир жаныбардын өздөрүнүн байырлоочу жерлери бар. Ар бир жаныбар жашаган жерлерине ыңгайлашкан. Бул видеодо балдар биз байыргычуу жерлерди көрө алдык. Тиричилик чөйрөсүнүн эң чоң участокторун ири жаныбарлар мекендешет. Киттердин байырлоочу жерлери учу кыйрына көз жетпеген деңиздер, океандар, багыштыкы аралаш токойлор, өкөндүкү мээлтиреген түздүктөгү талаалар балдар. Тоо ички текелердики асказоолуу бийик тоолор. Майда жаныбарлардын байырлоочу жерлери да ар түрдүү. Токойдо чириген дүмүрлөр, мисалга алсак, дарактардын сөңгөн катуу кабыгы, жаш бутактар, кыйындылар. Кабык жегичтер коңуздар дарактардын кабыгынын астында жашашат. Адамдын чүчө курту ичегинде, ихнакы курту иттин ичегесинде жайгашат. Демек, ар бир байырлоочу жерде же биотопто ар түрдүү жаныбарлар жашашат. Рактардын байырлоочу жеринде дарыя окуну кезигет. Платва өрдөк баш балыктардын байырлоочу жеринде кезигишет. Ак коёндун байырлоочу жеринде карышкыр, түлкү жана башка жаныбарларды көрө алабыз. Байырлоочу жерде жашаган жаныбарлардын түрлөрүнүн ортосунда өз ара байланыштар болот балдар. Мисалы, белгилүү биотопто өскөн кызыл карагайдын сөңгүндө жолчулорду жашашы жана жыгачтын үбөлөнгөн чындылер менен азыктанып, коңуздардын личинкаларын кезигебиз балдар. Эми балдар, кеп кесеги кайталоочу суроолорго келип жетти. Өтүлгөн теманы бошоктоо үчүн тест менен иштеп көрөлүк балдар. Биринчи суроо. Жаныбарларды изилдөөчү илим бул биология илими. Ботаника, мүмкүн экология, мүмкүн зоология балдар. Кандай деп ойлойсуңар? Азаматтарсыңар балдар, жаныбардын изилдөөчү илим бул зоология деп аталат. Экинчи суроо. Кайсы окумушту зоология негиздөөчүсү деп эсептелет? А. Теофраст, Б. Аристотель, мүмкүн Б. В. Карл Линней, мүмкүн Г. Жан Батист Ламарк. Зоология негиздөөчүсү бул туура Аристотель эсептелет. Үчүнчү суроо. Систематика негиздөөчүсү Теофраст, Аристотель, Карл Линней же Жан Батист Ламарк балдар? Албетте бул Карл Линней балдар. Азаматсыңар балдар. Туура жооп бергениңер үчүн мактап кетмекчимин силерди. Эми балдар, терминдерге көңүл бурайлык. Гетеротроф деген жаңы термин өттүк. Булар азыктануу үчүн даяр органикалык заттарды керектеп пайдалануучулар. Тиричилик чөйрөлөр. Бул жашоо үчүн ыңгайлуу келген жер бетиндеги чөйрөлөр. Мисалы, суу, жер аба, топурак. Байырлоочу